Жалал Абад областы Чаткал районуна караштуу Шагафтар айылында бүгүн 20 июнь 2018 жылы ушундай коркунучтуу сел келди. Бу жерде 50-60 жылдан бери жашаган адамдар мындай селди көрө эле экен. Мындай болгон эмес дейт туугандар. Үйгө жеткени калды. Мына Горький көчөсүнүн биринчи үйүнө жеткени калды. Урматтуу чоңдор, депутаттар, министрлер, МЧСтер көңүл буруп жардам бериңиздер. Мындай кырсык дүйнөнүн эч бир жеринде болбосун. Кудай сактасын. Оңара огородуна кирип кетти. Өмүрү кирбеген мындай огородуна кара. Зарыл вакилдердин огородуна кирип кетти. Труба жок, көрдүңбү? Көчүп атыр үйлөр. Көчө көчүп атыр, көрдүңбү? Труба көрүнүп калды. Жардам бергиле, короче, уктап жата бербестен туугандар. Жалал Абад областына караштуу Чаткал районунун Шагафтар айылында бүгүн 20 июнь 2018 жылы ушундай коркунучтуу сел келди. Бу жерде 50 жылдан бери жашаган адамдар мындай селди көрө элек экен. Мына усундар агып баратат туугандар. Бул үйлөр агып кетип атабы билбедик. Жаңы усундар, шипырлар. Мо турбага жетип калган турбайбы суу? Мо кыймылдашын караңы турбанын. Мына өтө коркунучтуу. Мына үйгө жеткени калды туугандар. Жардам бериңиздер. Горький 1. Горький 25ке чейин бул мындай сел жүрө турган болсо бул көчөнү толук алып кетет. Мына агай, кандай? Мындай сел көргөнүзбү бириңизде? Жыл бияка көчүп атыр, качың? Бияка. Булгандан бери мындай сел болгон. Жана сиз эми канча 45ке чыксыз. Жана Сапарбекке да көрбөптүр. Жардам бергиле, депутаттар, министрлер, МЧСтер, биздин өкмөт. Бардыңыздар, жардам бериңиздер бизге. Мына коркунучтуу селдер жүрүп баратат. Алла сактасын да, Кыргызстанда мындай сел болбосо керек. Кыргызстан боюнча мындай болбой эле койсун. Мына өтө коркунучтуу. Шуну тездетип жардам бериңиздер. Эсен, бияка тургун, жылып атыр. Мына, үйгө жеткени калды туугандар. Ой. Эсен мындай сел көргөнсүңбү Кыргызстанда? Жок болуш керек мындай. Бардыңызбы? Ашып кетет да. Ой. Үйлөр агып кетпеди эле. Жаңы немелер агып баратат. Косул, шипырлар, эмне айтып атырсыз? Али подкостогу немелер аман болсун эми.